12-ноябрь. Шайтан Кудайга кантип кызмат кылат? Чыдамдуулук көрсөткөндөрдү бактылуу дейбиз. Аюп пайгамбардын чыдамдуулугу жөнүндө уккансыңар. Акырында Теңирдин ага эмне кылганын да билесиңер. Анткени Теңир аябай ырайымдуу жана боорукер. Жакып 5-бөлүм 11-аят. Бардык оору сыркоолордун артында Кудайдын эң жогорку эрки турат. Буга шайтандын тиешеси жок деп да айта албайбыз. Анткени ал дайыма өзүнүн кыйратуучу максаттарын ишке ашыруу үчүн кандайдыр бир жол менен кийлигишип турат. Элчилердин иштери 10-бөлүм 38-аят. Бирок анын күчү чечүүчү мааниге ээ эмес. Ал Кудайдын уруксатысыз эч нерсе жасай албайт. Аюптун дартка чалдыгуусунун себептеринин бири да ушул болчу. Муну төмөнкү аяттан ачык көрсөк болот. Шайтан Аюптун таманынан төбөсүнө чейин өтө оор пес оорусун каптатты. Аюп 2-бөлүм 7-аят. Аялы аны Кудайга акарат келтирүүгө үндөгөнүнө карабастан, Аюп Кудайдан биз жакшылыкты кабыл алып, жамандыкты кабыл албай коебузбу дейт. Аюп 2-бөлүм 10-аят. Бул китептин таасирленген автору 1-бөлүм 22-аятта айткандай, ушунун баарына карабай, Аюп тили менен күнөөгө баткан жок деп Аюпту кайрадан мактайт. Башкача айтканда, мына ушул нерсе Кудайдын шайтандын үстүнөн болгон бийлигине карата болгон туура көз караш. Шайтан чындап эле бар жана биздин кыйынчылыктарыбызга анын тиешеси бар болушу мүмкүн. Бирок акыркы жана чечүүчү жыйынтык анын колунда эмес. Кудай Аюптун бардык азап кайгыларында жакшы максатты көздөгөнүн Жакып ачык айткан. Аюп пайгамбардын чыдамдуулугу жөнүндө уккансыңар. Акырында Теңирдин ага эмне кылганын да билесиңер. Анткени Теңир аябай ырайымдуу жана боорукер. Жакып 5-бөлүм 11-аят. Демек, шайтандын бул иштерге тиешеси болгонуна карабастан, акыркы чечим Кудайдын колунда болгон жана ал ырайымдуу жана боорукер чечим болгон. Ушундай эле сабакты 2-Корунтуктар 12-бөлүм 7-аяттан алсак болот. Ал жерде Паул өзүнүн денесин тикенек сыяктуу кыйнап туруу үчүн шайтандын бир периштеси жиберилгенин, бирок ал периште Паул ыйыктыгын жоготпош үчүн, башкача айтканда, менсинип кетпеш үчүн жиберилгенин айтат. Өзгөчө аяндарды алгандыгымдан улам, менсинип кетпешим үчүн менин денемде тикенек бар. Менсинип кетпешим үчүн денемди кыйнап турууга шайтандын бир периштеси жиберилди. Бирок шайтандын максаты бизди момун кылуу эмес. Бизди момун кылуу бул Кудайдын максаты. Демек, Кудай Паулдун жашоосунда өзүнүн жакшы максаттарын ишке ашыруу үчүн шайтанды колдонгон. Чындыгында шайтан Кудайдын тандап алган балдарын жок кыла албайт. Акырында Кудай анын бардык куралдарын биздин пайдабызга жана анын өзүнө каршы колдонот.